Жалал Абад шаарынын аймагында үй жана мал жандыктарын адамдарга жугуучу ооруларынан сактоо максатында эпидемиялык жана эпизоотиялык абалы көзөмөлгө алынууда. Бул багытта кала мэрия тарабынан тийиштүү иш-чаралар уюштурулуп, шаар аймагындагы 100дөн ашуун үй жандыктары эмдөөдөн өткөрүлүп, 1300гө жакын жолбун иттер жок кылынган. Негизгиси быйыл 6 айдык жыйынтыгы менен бизде шаарда бруцеллез оорусу көбөйүп кетти да. Ошого жерлерде азыр келип байкап атабыз, ал жерде жергиликтүү жерде эскертмелерибиз жок. Эскертмелерди илип, ал жерде табличка болуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жалал Абад тазалык мекемесинин кызматкерлери шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун атайын адистеринин катышуусунда таштанды таштоочу урналардын абалы көзөмөлгө алынып, аталган жайларды дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп турат. Вакцинация жасаса жазга мал же күзгө мал. Анан ошо ооруп калган учурда аны ветеринардикке көрсөтпөстөн эле сое бербестен ошого көрсөтүп, ошонун кеңеши менен, ошонун көрсөтмөсү менен гана жасаса, демек биз бир эле ал жерде малдын эмес, ошол жердеги адамдардын, коңшу колоңдордун ден соолугуна кам көргөн болот элек да. Бүгүнкү күндө андай учур бизде дайым эле кайталанып келүүдө, ошо мал ооруп калса, союп, ошол коңшу колоңдордун таркатып ийүүсү. Деңгене кылып. Ал деген ошол адамдарга чоң коркунуч жаратууда да. Бүгүнкү күндө ошолордун айынан күйдүргү оорусу эме болуп калууда. Өзүңүздарга белгилүү былтыркы учурда 13 адам ушул күйдүргү оорусуна ошол деңгенен кесепетинен 13 адам күйдүргү оорусуна дарыланып айыгып чыгышкан. Ал да болсо биз ошол күйдүргү оорусун сактануудай болот. Алдын алган болот элек. Күйдүргүдөн сактаныш үчүн малдарды жазга мал сөзсүз түрдө вакцинация жасаса. Ал эми дагы айтып кетер элем, ошол бизде бүгүнкү оорусунда маселе болуп атат, ошо жанагындай жан жаныбарлардан тиштеген боюнчачы. Ал боюнча айтып кетер элем, эгерде тиштеген учурларда сөзсүз түрдө медициналык кызматка кайрылыңыздар. Өз алдыңарча мындай самолечение менен зарим этпестен медициналык көзөмөлдүн астында ушулардын айтышы менен дарыланса деген ойдо айтам. 2019 жылдын 6 айында 7 жаран бруцеллез менен ооругандыгы жөнүндө билдирүү келип, ооругандарга изилдөө жүргүзгөндө 5 жарандын үй жаныбарлары жок болуп чыккан. Калган 2 жарандын 8 баш малы текшерилип таза чыккан. Бирок ага карабастан бруцеллез дарты менен ооругандардын саны көбөйүүдө дейт дарыгерлер. Малдан адамга жуккан оорулар айрыкча коркунучтуу мынау бруцеллез оорусу да. Себеби дегенде азыр эми ошо тилекке каршы текшере албай калдык. Сүттү баягы каалагандай сатып, каалагандай неметип, элдер тургундар ошентип атат. Ошого каршы мына айыл өкмөттүн башчыларына бар, биз айыл өкмөттөргө Тайгыр айыл өкмөтүнүн тийиштүү ошо мектептерден, фаптардан айыл башчылары чогултуп, мен өзүм личный ушу малдан адамга жуга турган оорулардын 3-4 түрү боюнча баарына түшүндүрүү иштерин айттым, элдерге жеткизгиле. Анын үстүнө аны менен биргеликте мына биздин мына күзгү сезон келип калды. Алдын алуу вакцинация деп коебуз. Ошо вакцинация жүргүзүп атат биздин адистер. Ошо адистер да үймө киргенде бир 5-10 мүнөт убактыңарды берип, элдерге ошо дайым бруцеллез, кутурма, күйдүргү оорусуна маалыматыңарды берип кеткиле деп айтып жатабыз. Алдыда калк арасында жолбун ит мышыктардын санын азайтуу, үй жандыктарын убагында эмдөөдөн өткөрүү боюнча түшүндүрүү иштери дагы да күчөтүлмөкчү. Мындан тышкары ар түрдүү жугуштуу ооруларды алып жүрүүчү жандыктардан арылуу үчүн жашоочулар айлана чөйрөсүн таза сактоого чакырылат. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.